Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugünkü günü uşul efirden paydalanıp menin dağı bir özümdün kuanычım menen sizler menen bölüşöйүн dep çeştim. Allah Taala'ma çeksiz şükürler bolsun. Allah Taala menen eki dünya teң razımın. Bul kандай kuanычтуу nerse. Darıgerin baktısı bul da sen darılagan beyta oğurlu adam ayıgıp ketse, darıgerge andan ötkön çoң bakıt çok. Ben her bir darılagan adamdan jakşı kabar uksam, jakşı sүйүнч uksam, oşol gün men üçün mayram, oşol men üçün çoң жаңылык. Bugünkü günkü bizdin YouTube kanalga gelip Atbaşı rayonunun Akmoyun ayından gelgen 84 yaştagı Tölögen ata menen 76 yaştagı Gülis apanın batası, oşolordun sүйүнчүsü, oşolordun kuanычы. Men üçün abdan çoң kuanıç. Bugün uşul былтыркы жылы 2024 жылы ушул август güz aylары болуш керек. Ошо кезде 83 yaşta Karı ata gelgen, Tölögen ata. Очередке өкен кире албадым балам. Сенден bir суранышым бар. Men ушул байбичем каты ооруп, жаман рак деген артка кабылып калды. Додурлардан дарыланды. Бирок ойдогудай шифа боло айыкпай атат. Акыбалыбыз оор, тура албай үйдө жатат. Балам колуңдан келген жардамыңды бер деп менден келип суранган болчу. Ошол кезде мен атанын сөзүн угуп, суранышын кабыл алып, колуман келген жардамды берем ата деп туруп апабызды дарылоого кабыл алганбыз. Мен ошол ата апа өздөрү баштан өткөн күндөрдө дарылангандардын баарын өздөрү айтып бериптир. Ал сөздүн баардыгын кайталап отурбайлы, ошого bir толуктоо иретинде өзүмдүн жасаган эмгектеримди гана бир аз кошумчалап айтайын. Ушул атамдын суранышы боюнча алдык дарылоого апаны, байбичесин, Gülis apаны. Bir жылга чукул болуптур дарылаганыбызга. Bir aydan кийин эле биринчи белгилер билинип жакшы болуп калды. Бүгүнкү күнү ушу сүйүнчүлөп келиптир уулум деп, эшиктен келип уулум амансыңбы, сен менин байбичемди дарылап бердиң, рахмат деп батасын бергени келиптир. Мен ушул жерден bir учурдан пайдаланып, бул адамдар тууралуу айтайын. Бул ата менен апа Кудай Таалам сүйгөн пендеси экен. Апам 16 жашында, атабыз 21 жашында 60 жыл өмүр бирге сүрүшүптүр. Бул эмне деген бакыт. Биз бактылуу бол, бакыт дегенди издейбиз. Бакыт деген ушул. Бизге үлгү катары, үлгүлүү ата, үлгүлүү апа экен. 60 жыл өмүр сүрүшүптүр. Балдар, кыздары, неберелери бар экен, Кудайга шүгүр. Бирок ушул 60 жыл өмүр сүрсө дагы бири-биринен тажабай, бири-бири жаман көрбөй, ушунчалык ынтымак, бирин-бири жакшы көргөн инсандар экен. Мен айтып атам, ата рахмат берген батаңызга. Байбичеңиздин айыгып кеткенине биринчи Аллах Таалам өзү шифасын берди. Аллах сизди сүйөт экен. Экинчи сиздин байбичеңизди жакшы көргөнүңүздү Кудай Taalam gördü. Benim baybiçemdi darılap beriniz dep Allah'tan surandınız. Men Kuday Taalam'dan surandım. Uşul avuşka, uşul baybiçesi gerek eken dep baybiçenizden ömürün kaytarıp den soluğunda ayıkpayt degen jaman dertke şifa verdi. Bul sizlerden ıntımak, bul sizlerden biri-birimizge bolgon muamele. Kuday süygönlerse adamlar ekensizler. Kuday süygönдөй bolup jaşagan adamlar ekensizler. Mına Kuday Taalam ıntımak bardın, ırısı var deyt. Siz baybiçengizdi jakşı көрөт ekensиz. Apabız sizdi jakşı көрөт ekensиz. Birinci günü üylgöndө kандай jakşı mamilede üylönsöңүздөр, ушул күнгө чейин бири-бириңиздерди эркелетип жакшы көрүп турат экенсиз. Атам айткан мага, бул байбичесиз өмүр сүрө албайм. Менин тиреп жарап таяган байбичем. Ушул апаңдын күбүлү күчтүгүлөн тыңдыгынан мен 84 чыгып жатам балам деп. Адам бул адамдардын тагдырын уксаң ыйлайсың. Бизге үлгү, бизге сабак болуучу үй экен. Мына Кудай Таалам сүйөт деген ушул. Оорусун кайталап айтпайлы коеюн. Жаман деген рак дарт менен келген. Мына бүгүнкү күндө ушул эфир аркылуу атам өз рассыздыгын айтыптыр. Апабыз өзүнүн шифа болгонун айтыптыр. Мен дагы ушул адамдардын муктаждыгына себепкер болуп, өз батамды берип, Аллахымдын ыйык Кур'ан-ы Кариминен дубаларды окуп, дем салып, дары чай, дары суларды окуп бердим эле. Жана өздөрүнө окуп дем салдым эле. Аллахым мээнетимди кайтарып, апабыздын оорусуна шифа бериптир. Аллах Таалам разы болсун бул кишилерге. Мен Аллах Таалама разымын. Ушул атабыздын, апабыздын үй бүлөсү тынч аман болсун. Балдар, кыздары, неберелери иманды өздөрүнө кайрымдуу болсун. Укум тукумдары өссүн. Кыргыз элимдин учугу кур болбосун. Ушундай үй бүлөлөр, ушундай карыя ата апаларыбыз аман болсун. Кыргызда айтып коет, каарысы бардын ырысы бар деп. Ушул адамдар бар, биз ырыстуубуз. Ушул адамдар бар, биз бактылуубуз. Ушул адамдар biz жақшы заманда жашап атабыз. Амин. Аллах
Allahu Ekber. Bismillah. Assalamu alaikum. Keliniz ata. Kandaysiz? Yaxşı. Yaxşı. Den soluk. Demdisizmi? Papa geliniz. Kandaysiz? Yaxşısızmı? Sıçsızlarmı? Ürçülük. Kana olmayın. Dua perverdigar yaratkan Allah Taalam özünüz saktap, özünüz kolduğunuz Allah'ım. Amin. Allahu Ekber. Keliniz ata. Kandaysız? Yaxşı aylanayın. Den solumuz yaxşımı? Bala bakıra, eli jurt, nevereler. Evet. Aman esen. Yaxşı jatağız. Apam kanday bay biçeniz? Apam Жақшыбаевича, апамın көбістетіге бұл 16 yaşında, мен 21 yaşımda көз баш қошып кетті келе. Ошо боюнча мынакей 70 қанша жыл болды. Şu күнгө жери ошо бала чаканы багып жүрөбүз. 11де төрөдү. Буйрган бала акырасы менен жашап атабыз, жакшы айланам. Ушул ооруп жүрдү эле, ошого өзүңө келип, ана өзүңдөн шифа алып, жараткан Алла Таала шифа берип, Ayçem жақшы aylanayın, жақшы. Şükür, жақшы болсын. Апа қандайсыз? 2 ay каникулда қандай жүрдіңіз? 2 ay каникулда аябайлы өзүңдү эңседим, сагындым, эмне болуп барсам болот эле, көрсөм болот эле деп ушундай эме түшүмө да кирдиң. 3 сапар түшүмө кирдиң. Мен сизди унуткан жокмун, апа мен да сизди эстеп атам дедим да. Түшүңүздө келип турам да. Ооба. Ойлонуп аттык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Басалбай келдим эле, өзүң Кудай биринчи Кудайдан, экинчи өзүң себепкер болдуң, алдыңа кетейин. Момунтип басып калдым, отура албай келдим эле, отуруп атам. Өлүп каламбы дедим эле, өлгөнүм жок. Шүгүр Аллахым. Моундай абышкаңыз бар экен, бул жол бербейт го. Аллах Тааламдын өзүнү сүйгөн пенделер экенсиздер. Муштундай кечтен баш косуптур. Бизге азыркы заманда үлгү боло турган ата, үлгү боло турган эне ушундай бактылуу киши экенсиздер. Рахмат. Абышкаңыз Алладан суранып атат, бул байбичем мага керек, мунсуз жашай албайм деп. Аллахым өмүрүңүздү узартып берди. Эң бактылуу эне экенсиз. Бактылуу ата экенсиздер дейт. Биз сиздерден үлгү алышыбыз керек. Биз сиздерден бата алышыбыз керек. Кыргыздарда сөз бар, каарысы бардын, ырысы бар дейт. Сиздер бар, биздин заманыбыз шүгүр. Сиздер бар, биз бактылуубуз. Аллах Таалам ушул жерге кандай ниет тилек максаттар менен келген болсоңуздар, ушул ак тилеген ниет максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Ушу биздин да ушу сиздер үчүн сурап аткан тилек ниет максаттарыбызды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Ата бир ак батаңызды бериңиз эми. Сиздин батаңыз менен биз дагы өнөйлү, биз дагы өсөйлү. Сиздин жашыңызга жетейли, сиздей бала чакалуу болойлу, сиздей кадырлуу, кадыр баркка жетейли ата. Амин. Amin. Yaratkan Allah eli yurtumuz katayışılık. Amin. Ülkemizde jergalçılık. Amin. Yaxşı zaman olsun. Amin. Yemek oğanbay. Oşul senin arı yaratkan Allah Teala'nın bergen gaziyetine, şu gaziyetin karmak, şunçalı eli yurtumda, elim, yurtum. Endi sebepkер болоюн. Ушулар бир айыгып келсе экен, менен ошо тилегим жетсе экен деген тилеп атасың булар. Кудай Алла Таалам ушу тилегиңе жеткирсин. Ойлогон максатыңа жеткирсин. Жана өзүңдүн жарың Салим өбө, ошо Салим үйгө да айланайын. Бул да чексиз бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, аман жашагыла, балакка баш көзөрүнөн аман болуп. Ушундай elge duan batan ki gaziyetimin eli jurtun daman esen ayıktırıp жүрөбөр. Мен sana razımın aldığına getiriyorum. Allah razı olsun. Uşun baybiçemdi, uşunçalık darajaga jetkiri, uşunçalık özümden şıpağın menen, duan menen, gaziyetin menen şo jeteleştirip koydum. Ömürüme ömür, baktına baktulansın. İçinde iyilik bolsun. Allahu Ekber. Razımın. Kudaya şükür deyim, şükür deyim. Эми алдыңа кетейин, кубанбай. Өзүңдүн атыңа жараша затың бар экен. Бул атты койгондо дагы ушул эл кубансын деген мааниде коюлган экен. Ушу сени берген ата энеңе рахмат. Ушул кишилерге 2 дүйнөлүк бияк тияктын 2 дүйнөлүгүн берсин. Ушундай өзүңдөй болгон балдарды биз үчүн тартып алаптыр. Эл керегине жарап, аман эсен бол, Салим экөөңөр бала бакыраңар менен бакты таалайлуу болгула. Мен сага эмне деп айтарымды билбей турам. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Бактылуу бол. Элиңе керегиң тийип, бала бакыраң менен аман болуп алам. Amin.
денсаулықта бол, жақсылық болсын. Рахмат, берген батаңыздарга ыраазымын. Сиздер да биздин бактыбызга бар болуңуздар. Сиздер менен биз, эл менен аман болуңуздар атам эл. Мен Айланайын Атбашы районунан Акмойын айылынан келгем. Мен ушул келгенимдин себеби ушул байбичем өзүм 84 жаштамын. Ушул байбичемдин ден соолугу үчүн келдим эле. Бул эмени кубанычты угуп алып, элден угуп, жанамолго эмеден угуп алып келип, анан ушуну аябай күзөп, ушул балага келсе экен, ушул баладан кичинекей себеп болор бекен байбичеме деп келип, экөө ат башынан алып келип, бу жерден байбичем баса албай келген, катуу абалда болчу. Ошондон келгенде эле жаркылдап кабыл алды. Кабыл алганда дагы өзүнүн эле биринчи кабыл алышы менен адамга ушунчалык мээримдүүлүк, сүйкүмдүүлүк жасап, тим эле эбежепесинен кетип, Кудай буйруса айыгат, байбичеңиз жетишип жүрө бересиңер деп ушундай жакшы сөз менен мени кубантып, анан байбичемди кабыл алды. Байбичем мына бүгүнкү күнү отура албай, ордунан отура алчу эмес. Менин байбичемдин оорусу адегенде докторлор кан тамыр оорусу деп өшөнткөн. Бул мыш жоголот, эт кыскарат деп. Мен да ушу кемпиримди ушу больницада 3 ай өзүм багып өзүм алып жаттым. Өзүм семени кылып, бир эмени берип, мулагенен басчы эмес, Португал иштечи эмес, кан тамыр оорусу деп доктор профессор Бекболот Ахматович ушу дарылап, пучиктен дарыланды. Мен ушу байбичемди ошо өзүм багып, өзүм суранып атып, өзүм көтөрүп, алдым алып тамак ичип, керек болсо жана тапчанга салдырбай, этаждан этажга өзүм эмелерге иренгендере көтөрүп барчумун. Кичинекей эле көпөлөк болуп калган. Анан ошондон анын Кудайым жакшы кылып, анан үйдө багылып атты канча жолу. Эчен алып барган тигиндей мындай жерлерге, мындай шипа болот деген жерлердин баарына көп алып бардым. Эң агы мынакей ушул Кубанычбекти угуп алып, Кудайым ушундан бир шипа берет деп анан кубанычка келип калдым. Салима киргенде эле алдыңа кетейин, жаркылдап ушунчалык мээримдүү, ушунча адамгерчилик эле, Атекебай келе кой, Атекебай, Кудайым буйруса жакшы Атеке деп эле жанып жалбарып, анан эми Атекем мындай очерет көп. Элим бар, ушул апам сыяктуу көп адамдар бар оорулуу деп ошөнткөндөн алдыңа кетейин, апаңды болсо эптеп машинеге салып келдик, баса албайт, тура албайт деп ошөнткөн Кубанычка тиги көрсүн, анан Кубаныч өзү диагноз берен өзү кабыл алсын деп ошентти. Анан рахмат ошонун алдыңа кетейин Салимага, ушунчалык адамгерчиликтүү, ушунчалык мээримдүү. Анан эми бу жерде карап отурсак, 2 врач бар экен, кыргыз врач, орус врач экен. Салима орус врач экен. Кубаныч кыргыз врач экен. Анан өнөкө бири-бири менен айкалышып, бири-бири менен диагноз коюшуп анан көрөт турбайбы? Ушу тарабы да бар экен. Анан рахмат буларга. Анан ушул байбичемди анан Пучиктен чыгарып кетип, больницадан үйдө алып барып, тоолу баспайт, анан колхозда дагы избановой болуп, колхозда дагы кадыр баркты элем, анан колхоздон суранып, жасында ошо мал өйдө көчөт болуп калган. Анан мага бир кашар бергиле. Мен ошол жерге байбичеме 2 бие алып калам. Бир 5-6 кой алам, бир 2 уй алам. Ушу кашарды бергиле, мен ошо байбичеме ошо таса жерге багам деп сурансам беришти. Давай, туура айтасыз давай. Анан бир боз бие, бир ак тиги көк бие алып калып, анан ошону саадырып, ошонун саамалын бердирип, саамал ачытып туруп, анан ошондон талкан чалдырып кичинекей кылып. Анан ошондон жоткурам, анан бул кекирет, анан аябай жакшы өлгөндөн кекирип, анан могу ягын тысылдап атат, мындан тысылдап атат дейт. Анан рояль деген спирт чыккан анда. Анан ошондон алып барганмын, ошондон кичинекей кашыкка куюп, анан кичине суу кошуп туруп аны берем. Анткени ал канын суюлтууга жардам берип атат да. Анан аны ичкенден кийин тердейт, балкода эле тердеп эле буягым тысылдап атат, буягым мынтип жылып атат, кычышып атат дейт. Байбиче Кудайдын бергени ал. Тик каныңды суюлтуп кан айланып атпайбы деп анан ошондон анан ошону берип анан 2-3 ай ошол жерде кашарда болдук. Анан күндөн күнгө отуруп, анан ороп отурубуз, койзого отуруп, анын башы кыймылдап, колу башы кыймылдап, ошондон анан серип кетти. Анан ошондон тартып эле ошол ден соолугу
ушу бойдан эле келатты да анан бул кубанычыма келгенде бери мынакей Кудайыма шүгүр мен ушуга кубанам айланайын жакшы болуп кетти. Кубанга келген кубан табыкка келгече эле ошол да кымызды берип жанакы сүйүт жаңкыларды берип ошо дарылап жүрүп ошонтон андан кийин анан кубан кийинчерээк угулуп калды. Кийинчерээк укканда анан кубанга барбасак болбойт деп анан ушундан бектеп отуруп өзүбүз каалообуз менен кубанычка анан келип жакында жолугуп жакында кабыл алып айланайындар ушинтип жакшы болду. Мына мен бактылуумун. Абышка кемпир ушинтип жетелешип басып турганыбыз бул кубаныч. Ошол кубанычымын улансын алдыңа кетейин. Мынакей байчым мына закылдап айылчылап калды. Айылга жарап калды. Мен үйдө отурсам да ул айылчылап кетип калат. Мен Исмаилова Гүлүйсамын, Атбаш районунун Акмойын айылынан келдим. Жашым 76-дамын. Мен ооруганыма көп жыл болду балам. Эң эле 1-3 класс эле окуп атканда ушу ревматизм менен ооругам. Ошондо бутугорум шишип кетип доктурдан жакшы болгом. Андан кийин жакшы эле жүрүп, бээ саап, жакшынакай эле жашап, жакшынакай эле жүрүп эле кийинчерээкте экинокок болуп калдым. Экинокок болуп 99-жылы операция болгомун. Андан кийин эле ошол жакшынакай эле жүрүп, ички аппараттарым ооруп, башым ооруп, уйку безим ооруп, боорум деле кечкесте сайгылашып кайра ооруп калып жүрдү, бутугорум ооруп жүрүп. Андан кийин эле ушу бээ саап жүргөндө жыгылып кеттим эле айланайын. Ошо жерим мындай берч болуп эле мындай бүтүп эле анан ооруп жүрдү. Ооруп жүрүп анан айлам кеткенде мен эмне кылам? Муну больницага барып көрүнөйүн деп нече больницага бардым, табыптарга бардым. Бирөөнүн дагы тиги жардам болгон жок. Акырында онкологияга бардым. Опкол сыяктуу эле бес экен деп ошентип улус менен эле күйгүзсөк, улус менен эле таратып коет деди да. Ошо менен таратып коет деп ал жерде 15 күн Азамат Кошалиев деген врач көрүп, ошо киши дарылады. Андан чыктым, больницадан чыккандан кийин эле баягы оорум күндөн күнгө эле оорутуп, чыдатпай ушундай акыбалга келип, жанакы успокаивающий дарыларды ичип калдым. Ал деле бир башта бир 4 эле саат, же бир 2 эле саат, 3 эле саат басат. Андан кийин эле кайра эле ооруп. Анан кайра өзүнө келдим Кошалиевке. Мен ушундай болуп атам айланайын. Бул эмне болду? Десем, апа анализ тапшырып келиңиз деди. Анализге барсам, ал жерден 2-3 врач келип мени көрүштү. Баягы эме болгон жеримди көрүп эле, апа кичине ашыкчыраак катта мындай эметип коюптур, кактап коюптур светке. Ошол эме оорутуп атат. Эми апа бул 1 жылдан ашык убакытка чейин бул тарабайт деди. Этиңиз ошо боюнча эле турат, бирок күйгүзүп койгон деди. Күйгүзүп койду деп. Ошо менен аябай азап тарттым, баспай калдым, ыйлап таң аткычакта Кудайдан тиленип ыйлап отуруп калган күндөрүм болду. Ошентип атып анан ушу Кубанычбекти уктум. Телефондон көрүп эле ошо менен коюшу алып баргыла мени. Мен ушул Кубанычтан жакшы болом, башкадан айыкпайм деп баламды жиберип барып келгенин жер экенин деп жиберсем 6-чы күнү алып кел деп айтты деди. Анан кишини кабыл албайт экен, киши көп экен деп ушинтип айтып барып атышты да. Анан эми ушундан тиленип аттым, бир Кудайдан бир шыба болсо экен, ушу Кубанычка барып көрүнсөм экен деп шыпаланып өзүм тилеп атып, анан 6-чы күн болду. 6-чы күн болгондо тиги доктордун анализдерин алып абышкан болуп келдик. Абышкама келсе айтыптыр, Салима байбичеси, ата эртең менен алып келбей кечинде алып келиңиз. Кечинде алып келсе Кубаныч көрөт, анан көрүп туруп андан кийин анан кийиреби, кийирбейби, азыр киши көп ата. Десе бул жалынып жалбарап атып эптеп баягы Кудайдан деле шыпа болду го. Ошентип мен кирип калдым. Кубанычка киргенде мен жетелетип баса албай, ороюм аябай кетип эле калган. Ар жакын өзүм деле ойлоп калгам. 2025-жылы марттын 20-ларында келдим балам. Ошондон ушул күнгө чейин 4-чү сеансысында отуруп атам азыр. Кубанычка киргенде эле тамырымды кармаптыр беле, ушундай кубанычты көргөндө өзүм дагы аябай эмне кыларымды билбей ыйлап кабыл алганда сүйүндүм да. Биринчи тамырымды кармады, ооруган жерлеримди бүт бойдон толук айтып берди. Ушундай болуп турса да апа момундай деп. Эми менин сеансыма отуруңуз, Кудай буйрса жакшы болосуз. 9 күнү суу ичесиз, күнүгө 1 литрден сууну термоско алып келсеңиз, мен эме кылып берем, окуп дем салып берем. Ошону 9
9 күн дегенде ичип бүткөндөн кийин анан келиңиз деди. Анда келди, көрүп туруп аябай жакшы апа. Мындай өзгөрүү болуп калыптыр деди. Такыр отура албай кыйшайып эле жатып эмесине катышып жүрдүм тиги сеансыга. Анан чайын иче баштадым. Ошо менен азыр акыбалым жакшы, ушул акыбалда болуп атыр. Сүйлөп өзүм неме менен алып келип атышчу, тиги такси менен. Азыр мен өзүм эле басып, өзүм эле келип атам. Күнү түнү уйку деген жок калган, мен уктабай калганмын. Азыр сонун уктап, өзүмө келип, ушундай жакшы болуп калдым балам. Өзгөрүү аябай күчтүү болду балам. Ичкен күндөн баштап эле менин ичимди алды, кустурду, эме болдум, жанагы судороги болдум. Ушундай 2 күн ушундай болуп кыйналдым. Андан кийин анан басылып калды, өлүп калам го деген судороги болгондо. Өлүп каламбы десем, жок, наоборот эле мени ошол убакта эле мага дарылоо башталыптыр да, мен өзүм каалап мен ушул жака барам деген күндөн баштап эле мага действия берип эле мени ошентип тазалай баштаптыр. Ошентип эле анан ошо күндөн күнгө ошентип отуруп эле анан ич алуу менен, кусуу менен денемде арга жерим кычышып, тырмап, ушундай акыбалдарда болуп атып эле анан Кудайдын жакшы караптыр балам, мынакей Кубанычбек эбепке себепти болду. Ушинтип айыгып атыр, мындай акыбалда туруп атам, баса албай калганмын. Мен Кубанычбекке келгенден кийин Кубанычтын чайын ичип, кечинде 6-дан 7-ге чейин Кубанычтын чайы, дары чайын ичем. Дары чайын ичип, кыйшайып отурсам эле бир маалда менин маңдайым эле Салима менен Кубаныч экөө маңдайымда турат, экөө тең алакандар менен мени көздөй мынтип колдорун ушинтип турду, мени дарылашып. Мен Кудай деп эле баягы көзүмдү жууп, улам эметип коюп эле жата бердим. Жата берип ушу 1 сааттай убакыт болду мени дарылашканына. Анан ошо менен уктап калыптырмын, баягы уктап калсам эртең менен турдум да. Эртең менен туруп эле анан өзүмдү текшере баштадым да, бул эмне деген белги болуп калды экен деп. Кенедей кезимде сакоо чыгып могу тамагыма. Ушундан бир без бар болчу. Ошол безим жогоруптур, мынакей кудурети күчтүү табыптын белгиси. 2 колтугумда без бар болчу. Ушуларым ошо бир эле күндүктүгү менен дарылаганы менен ошолор бүт жоголду айланайын. Ушуларга эми өмүр берсин алдыңа кетейин. Ушул эл керегине жарап эле ушул эл үчүн иштеп атат мына. Өзүнүн ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Баласы Салимага, айрыкча Салиманын биринчи эле кирип келгенде жаркылдап, жайнап, кучактап, этибизден өп, сеансыга киргенде ушундай мамиле жасайт. Киргенде ар бирибиз менен кол алышып, учурашып, бетибизден өп, ордубузга келип отургузуп, ушундайларды жасайт. Балдары менен аман болушсун, өмүрлөрү узун болсун, чексиз мактоолор болсун, 2 дүйнөнүн бактылуулугун берсин айланайын. Өмүр эле узун болсун, эл керегине жарап, аман эсен болсун, элибизди дарыласын, элибиздин дагы жерибиздин да батасын алсын алдыңа кетейин. Бата менен эл көрөт, жарымгыр менен жерге көрөт дегенде, ушул өмүр эле узун болсун, ушу элди дарылап аман болсун. Анан байычым мына бүгүнкү күнү жаркылдап басып, ээрчип, өзү келип, өзү дарыланып, Кубанычыма айланайын, рахмат, Кубанычым өмүрлүү бактылуу болсун. Бул Алла Таалам берген шипа. Ушуну өзү кармап, өзүнүн немеси боюнча иштеп, элди айыктырып, көп адамдарды айыктырып, көп адамдарга жардам берип, көп кишиге ушундай. Көп кишинин оосуна сөзүнөн угуп атабыз. Айыктык, дарыландык деген Кудайым берген касиетти кармап жүргөнүнө рахмат. Кубанычым айланайын, өмүрүңө өмүр, бактыңа бакты кошулуп, эли журтуңа дайырчылыгыңды, касиетиңди берип аман жүрө бер. Бул кубанычка бир жерге ыраазы болгонум, бул тамыр кармап туруп, тамырдан диагноз коюп, тамырдан баарлык оорунун дартын билип алып, анан адегенде бул сууга салып, суу менен дарылап, андан кийин чай берип, андан кийин өзүнүн ар бир ооруга жараша дубасын окуп, мына ушундай касиети бар экен. Бул мен илгери башыман өтүп ооруганда, илгери табыптар ысык оору, суук оору деп эле ушу 2 диагноз койчу. Суук оорусу болсо суу ичирди айына, жылына жери суу ичирип анан айыктырчу. Андан кийин ысык оорусу болсо этажга киргизип, мен өзүмөн башыман өтүп калган да айтып берейин, кичинекейимде ооруп баспай ошентип калгандан кийин суу ичирди.
тамырымды кармап туруп суу ичирип, анан ушу суудан айыгып жакшы болуп калганда эми көк сорпого салабыз балаңызды деп ошентип анан бир нан уурдап жеп ийип, кайра 6 күн суу ичирген. Ошол эсимде. Анан ошо 6 күн суу ичип, андан кийин дагы жокчулук, убакыт, анан көк сорпого салабыз деп анан апам байкуш bir үйдө кой союп деп баран онда 2 арка алып келип, ошону сууга кайнатып, адегенде кайнатып ийип, андан кийин анан баягы көк сорпосун берип, анан көк сорпого салып, анан ошондон кайра анан ашка салып, анан ошондон айыгып кеткен айланайын. Бир ар бир оронун өзүнүн эмеси бар турбайбы? Анан бул кубанычым да ушул өзүнүн тамыр аркылуу диагнозун коюп, ошого жараша суу ичирип, ошого жараша чай берип, ар бир оорунун өзүнүн дубасы бараңдөнөт. Ушу дубасын анан ар бир адам ар башка дубасын окуп, өзүнүн эмесине жараша дуба окуган касиеттери бар экени белгилүү болуп турат айланайындарым. Эми мен ыраазымын кубанычка. Мына байбичем экөөбүз, байбичем деген 76-да. Бул экөөбүз баш кошконубузга 61 жыл болуп кетти. Ушундан бери мына жетелешип бератабыз. Мен кубанычыма кубаныч кошуп атат, кубанычым. Анткени байбичем Сакаев экөөбүз жанаша басып турганыбыз абдан карылыктын жакшы касиет экен. Шуну менен кубанычыма рахмат, өмүрлүү бактылуу болсун ардыңа кетейин. Элине журтуна кызмат кылып, өзүнүн дубасы менен элин айыктыра берсин. Кубанычка рахматтан башка эч айта турган кубаныч жок. Рахмат, кубанычым, бактылуу өмүрлүү бол. Мына адамдарды ушундай көрүп, адамдардын баарына жардам берип, өзүңдүн ден соолугуңа карабай, элдин ден соолугуна карап, элим айыгып кетсе экен, ушу келген киши жаркырап басып кетсе экен деген ыйлоо менен, сыйлоо менен ушуларга ушу акыбалга жеткирип атасың. Кубанычбайым, өмүрлүү бол. Ушул алдыңа кетип калайын. Мына байбичем деген баса албай келген. Канча жыл азап тартып, таң атышса онтоп, тикесинен отура албай, ал оору меселе жанында карап турган киши оорулуу болот экен. Мен ушинтип отуруп, жакшы тилек менен, жакшы ой менен келдим эле. Байбичем аман-эсен Сакаев мынакей басып турат. Ушуга кубанып турам. Байбичемеңди келген элдин баары айыгып кетсин. Оору сыктоосунан. Тилеген тилегине жетишсин, ойлогон максатына жетишсин айланайын. Мына карылык сөзүм ушул. Алдыңа кетейиндер мамамыл. Эли журтумда тынччылык болсун. Эл аман, журт аман болсун. Ушу тилеген тилегим ушул айланайындар. Салима, айланайын. Өзүң бактылуу, өмүрлүү бол. Тилеген тилегиңе жет, ойлогон максатыңа жет. Мынакы өмүрлүк жарын кубаныч менен, жанакы бала бакыраң менен аман бол алдыңа айтайын. Ар дайым ушундай. Эл журтуңдун берген батасы кубаныч экөөңө, бала бакыраңарга кабыл болсун. Менин бергеним кабыл болсун айланайын. Ушу бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Үгө көрүп, өнүп өскүлө. Омим, Аллаху акбар,